Жогоруда сызыктуу теңдеме берилген. Анын кайсы маанисинде теңдеме чыгарылышка ээ болбойт? Бул жерде А бул белгисиз сан. Анын ордуна биз кандай маани бере турган болсок, ал чыгарылышка ээ болбойт деп сурап жатат. Эгерде бул сызыктуу теңдеме чыгарылышка ээ болбоосу үчүн андагы теңдемелерди биз графиктин үстүндө көрсөтө турган болсок, алар бул графиктин параллель түрүндө өтүүсү керек. Мисалы, биринчи теңдеме бул түрүндө болсо, экинчи теңдеме ага параллель болуусу керек. Бул түрдө өткөндө алар чыгарылышка ээ болбойт. Анда ар бир теңдемени байкап көрөбүз. Ал үчүн бир түз сызыктын теңдемесинин формуласын жазып алалы. Y барабар k көбөйтүү x кошу b. Ар бир теңдемени бул түрдө жазып алуубуз керек. Алгач 9x минус 14y барабар минус 3төн баштайбыз. Бул жерде кайра кайталап жазып алалы. 9x минус 14y барабар минус 3. Анда бул теңдемеде барабардыктын сол жагында бир гана y калуусу керек. Ал үчүн алгач 9x'ты жок кылып алабыз. 9x'ты жок кылуу үчүн 9x'ты барабардыктын эки жагынан тең кемитип алабыз. Анда бизде калат минус 14y барабар минус 9x кемитүү 3. Барабардыктын сол жагында минус 14y деп жатат. Бизде y жалгыз гана калуусу керек. Демек, минус 14-тү дагы жок кылабыз. Ал үчүн барабардыктын эки жагын тең минус 14кө бөлүп алабыз. Минус 14кө бөлө турган болсок, бизде барабардыктын сол жагында y өзү калат. Ал эми бул жерде минус 9x'ты минус 14кө бөлө турган болсок, анда 9 бөлү 14 көбөйтүү x калат. Жана минус 3-тү минус 14кө бөлө турган болсок, ал кошу 3 бөлү 14кө барабар. Демек, биз бул жердеги y-ты таап алдык. Анда бул жердеги экинчи теңдеменин дагы y кайсы мааниге экендигин карап чыгабыз. 2x кемитүү ay барабар минус 6. Бул жерде дагы y-ты бул теңдеменин сол жагында калтыруубуз керек. Ал үчүн 2x'ты жок кылып алабыз. 2x'тан 2x'ты кемитебиз. Анда бул жер 0 калат. Минус ay барабар минус 2x минус 6. Жана бул жердеги минус аны дагы жок кылып алуубуз керек. Ал үчүн бул жерди минус ага бөлөбүз. Барабардыктын эки жагын тең минус ага бөлөбүз. Анда y барабар 2 бөлү a көбөйтүү x кошу 6 бөлү a калды. Бул жерде биз ар бир теңдемедеги y кандай мааниге экендигин таап алдык. Эгерде бул жерде k'лар, эгерде алар барабар боло турган болсо, анда бул сызыктуу теңдеме чыгарылышка ээ болбойт дейбиз. Демек, ал үчүн 9 бөлү 14 барабар 2 бөлү ага барабар болуусу керек. 2 бөлү. Демек, бул жерден анын маанисин эсептейбиз. Анын маанисин эсептөө үчүн биз a бөлү 2 ал барабар 14төн 9га деп жаза алабыз. Жана бул жердеги бөлчөктөрдү эки жагын тең 2ге көбөйтүп алабыз. Көбөйтөбүз 2ге. Демек, бул жерде 2лер кыскарып кетет, жок болуп кетет. Ал эми бизде барабар бул жер 14тү 2ге көбөйтсө 28 бөлү 9. Анын мааниси барабар a барабар 9дан 28ге. Туура жоопту карап көрөбүз. Минус 14төн 9 бул жооп эмес. Минус 9дан 28 бизде плюс чыкты. Демек, бул жооп дагы туура эмес. 14төн 9 бул жооп дагы эмес. Бул жооп туура. Эгерде биз ага 9дан 28 деген маанини бере турган болсок, анда бул сызыктуу теңдеме барабар болот. Ал эми
Бул сызыктуу теңдемедеги ар бир теңдеменин b маанисин эсептеп көрөлү. 6-дан 6 бөлү a, 14-төн 13. Алар барабарбы? Аны да байкап көрөлү. 6 бөлү 28 бөлү 9. Анда маанисин эсептейбиз. 6 көбөйтүү 9 бөлү 28. Анда анын мааниси 28-ден 54-кө барабар. 28-ден 54 бул 14-төн 13-кө барабар эмес. Демек бул эки теңдеменин b дагы мааниси бири-бирине барабар эмес.